Текебаевди СДПКсы Атамбаев таанайт. Партиянын түптөгөн күчтөгөн күчү ушул буну эч ким тартып албайт, буну эч ким тана албайт. Анан ошол өзү өстүргөн баланын өзүнүн жакындары өлтүрүп атканда ал киши кандай акыбалда болмок эле? Албетте өкүнүчтүү да. Өтө оор кабыл алды. Эми акыркы күнгө чейин аракет кылдык. Ал мени аябай суранды. Мүмкүн дагы бир жараштырганга аракет кыласыңар деп. Эми жарака өтө эле чоңоюп кеткен. Алакка караганда жарака чоңоюп кеткен. Бир тарап, эки тарап менен жолугатты. Маселе менен дагы жаакташкан Адил, Кундуз Жолдубайлар бир тарап болуп, Темирлан Сейит Кадырлар бир тарап болуп, жаңылар менен эскилер жаатташып калган болчу. Мен элчилик кылып эки жак менен тең жолугушканда майнап чыкпады. Мен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Ай, бул деген уюм эмес. Бул деген буюм эмес. Буюмду алгыла. Бизге туура эмес болуп калат. Биз өзүбүз мурунку бийликти дагы, азыркы бийликти дагы үй бүлөлүк деп сындап келебиз дагы партия үй бүлөлүккө айланып баратпайбы? Бул деген экинчи жагы менен өзүбүздүн башыбызга тиеп атпайбы? Силер атаңардын абактан чыгарганга аракет кылгыла, бирок партиянын атын чыгарганга аракет кылбагыла. Силер ичиндеги иштерге аралашкыла, а бирок саясий иштерине аралашпагыла, багыттарына аралашпагыла, шайлоо болгон камакта аралашпадычы. Колуман келбеди, ачыгын айтып коюшум керек. Мүмкүн менин тажрыйбам жетпеди, мүмкүн менин айткан сөздөрүмдү алар уккусу келген жокпу. Мүмкүн башка да күчтөр болду. Мен ал жөнүндө да угуп атам. Үстү жакта дагы башка күчтөр мындай бийлик тараптан дагы аралашкандар, кызыктар болгондор бар. Анткени СДПК барганда азыркы шайлоодо арбын добуш алмагына мен ишенип тургам. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, өзүнүн акыркы шайлоодо 38 мандат алган партия мындай Марага байгелүү келмектиги менде да ишеним бар болчу. Мына мындай болуп, азыр мындай 2-ге 3-кө бөлүнүп турган кезде партия барабы, барбайбы? Бул бирөөлөр үчүн кызыктар болгон да. Бул ушундай болушуна бирөө кызыктар болгон күч бар болчу. Ошол максатына жетти. Мындан башка да себеп болушу мүмкүн. Финансы жагандай. Себеби эч ким эл билбей эле, уруш чыккандыгын, чыр чыкканын билет, бирок сырын билбей атат да, эки жак. Эми мындай болду да, жетекчиликтин талашы болду. Кийинки парламенттик шайлоодо партиянын 2 жыл бир тизгини менин колумда болсун деген күчтөр болду. Мен аралашкан жокмун андай немелерге, бирок мага айтышты, тизмени өзүңүз жетектейсиз, тизменин башында сиз болосуз, сиз барасыз деп. Анан бирок партиянын башында мындай бир топ болду. Ошол эле ачыктап эле коеюн, ошол партиянын башында болом деген адамдардын амбициялуу адамдар көп болду. Ошол эле жаш балдар да болду биз партиянын. Анткени мурунку досторум бардыгы сатып кетти. Биз ишенбейбиз эч кимге деп аткан сөздөр да болуп атат да. Биз гана үй бүлөс гана балдар кармашыбыз керек, анткени баары сатып кетти деп. Ошол убакта мен жетектейин деген адамдар да болду. Партияны Туйгунал Абдырайымовдун дагы ошондой ошо эки жактан жаатташтырбай мен өзүм жетектеп барайм деген дагы ниети болду. Башкалардыкы да болду. Анан кийин эми айтып атпайбы, Айдыл Турдукулов ошо партияны барсам болот деген ою бар болчу деп. Темирландын деле мүмкүн ою бар чыгар. Ошо партияны жетектеген Сейиттин деле ою бар чыгар. Мына ушулардын амбициясын аркандай албай койгону, алдыга анализ сала албай койгону, же болбосо сергек сереп сала албаган ушуга себеп болду. Мындайда угуш керек болчу. Жок, булар башка жак менен кетип калышты. Атасындагы сөзүн уга албай койду, укпай койду. Эми атасы менен көп деле кездеше алган жок да булар. Анан эгер ал кишинин абакта жатканы көп нерсеге себеп болду. Эгер ал абакта эмес, мындай маалыматты тез алып турганда мынчалыкка жол берилмек эмес. Анан ошо абакта калганы тиги саясий интригада сыртта калып калды.